Assalamu alaikum. Машина Кейч каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Бул видеодо аралаш түрдөгү унааларды көрөсүздөр. Мына байкасаңыздар, ар маркадагы, ар моделдеги унаалар турат. Баз такталган унааларды көрсөтөм сиздерге. Мо Toyota Авенсистен баштайбыз, ага чейин бүгүнкү датаны да айтып кетейин, айтмакчы. Бүгүн 27 февраль 2022 жыл Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Универсал кузовунда Авенсис 1 2001 1.6. Авенсисти канча деп атасыз? 400 миң. 400 миң сом. Фаркоп бар екен. Opel Corsa 2006 1.2 коробка механика. Бензинлеби? Бензин екен. $280 миң сом деп атат. Айтылышпаңыз. Корсанын салонда мындай көрсөтүп коелучу. Алдыңкы айнектери электро көтөрүштө, электро күзгүлөр, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Так, туманниктер жакшы, кондиционер, печка, коробка 5 ступка экен, а? Болду. Монтерос. Opel Zafira. Комплектация Elegance. $2 1.6 320 миң сом айтылышпас. Hyundai Avante 3 2002 1.6 коробка механика 300 миң сом. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлөр жана жыйылуу функциясы менен дагы экен. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Климатта авто функциясы менен бир зоналуу. Mercedes-Benz E-класс 211 кузов. Parktronic. Дөңгөлөктөрү 4 тең жайкы. 2002 3.2 бензин. Максималдуу комплектация деп жазылып турат. 700 миң сом. Люк бар. Аркаларында да Parktronic датчиктери. Обогрев, абдуфтары да бар. Абдуфтары дагы? Жакшы. Муздак жел да жүргүзүп берет экен жайындасы. Отуруштарын кара кожа. Болду. Так, квартирали. Мына BMW-ны көрсөтүп коелучу. 5-сериядагы. Канча деп атыптыр? Басын билбейсиңер. 2025 бартер деп жазып койгон го. Эси жанында көрүнбөйт. Коробка автомат. Toyota Avensis 1 универсал булдагы 2003 1.8 555 14 16 42 номеринде экен эс. Коробка механика. 450 миң сом айтылышпас. Mercedes-Benz Vito 1999 2.2 есім байланыс номері 550 миң сом айтылышпас. Honda CR-V 2 туманниктер бар, фара омывательдер. 2002 2 коробка автомат.
Пробег қаншаны көрсетіп отқан? 340 миң. 340 миң. Бағасы 750 миң, а? Машина Кейдж каналы. 700 миң. Бағасы 700 миң дейді. Ondan кейін о жерде Toyota Avensis бағасы жазылып тұра екен. Avensis 2. Жоқ, бағасы жазылып аптыр. Көрсетіп қойыралы ошентсе дағы. Коробка механика. Chevrolet Aveo 2006 1.2 mexanika 350 миң сом. Bu BMW'silerden bile kança oldu o da? 9 миң доллар. 5. серия. 2005 2.2 люк. Парктрониктер. Машина жауы оқшайды, а? Қазір ашып қойды да десе. Салон көрсетіп қойлы. Мынандай бежевый кожа. Мультимонитор бар екен. О жойстик арқылы башқарылады. Климатта кожаный руль. О жақтары да қандай екен? Жұмшақ пластика, бұл жағы кожа. Жақсы. Заводской пардалары бар екен, да? Болды. Honda CR-V 2. Бұл европейский, а? Туманниктер, фарамыватель. Дөңгелектері жайқы. 2005 2 коробка автомат. Басы қанша oldu bunun? 10.500 доллар. Круиз контроль, мультироль, климатта, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө подлокотник, антизанос 10.500 доллар. Mercedes-Benz C-класс. $1994 1.8 коробка механика 280 миң сом. Қара кожа, 4 айнектен электро көтөргүчтө. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, электро көзгү, корректировка фар, 3 режимде кондиционер жок экен. Honda CR-V 1 оң руль. Айтмакчы, оң рульдуларды дагы өзүнчө видео чыгарыш жасайбыз. Ошол жактан дагы толук дагы көрүп алсаңыздар болот. Башка марка дагы унааларды. 1996 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Жабык. Басы канча болду? 470 миң сом. BMW 5. серияда. $1996 2.5 коробка механика. Люк. Газда бар турбайбы, а? Газ бар екен. 300 миң сом кеми бар деп атаса? Болды. Toyota Alphard Armenia номерінде сол руль перекит болгон. 2004 кыймылдаткычтын көлөмү 3 куб. Коробка автомат 800 миң сом.
Бүгін болса да реклама алып қойын. Құдай бұйырса шығарғанға әрекет жасайбыз. Қандай перекет болды десеңер, мына көріп алыңыздар. Армениядан перекет. Армениядан, а? Пашто білінбейді екен, а? Жоқ, шум-пум тарап тұрып қандай Башқа күні $10,000. 10.000 бізге. Бүгін акция деп қойғыла? Жақсы қызық. Ақша керек деп атышады. Кем Альфард чоң минивэн, ичи да кенен, мына жақтан дағы арқаңқы жүргіншілер дағы климаттың башқарса болады. Жақсы. Ушул пикап адашпасам Саңяң Киран болуш керек. Просто көрөбүз 2011 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб дизель болуш керек. 600.000 сом. Мына жабык. Коробка автомат. Актион екен. Актион. Ушундай партрониктер, бул жагында ушу крытый багажниги жакшы. Так, бул жакта да балалары жазылып атыр. Ушун менен жыйынтыктай берели. Азыр кийинки видеобузду тарта турган меники оң рулдуу унаалар. Ал жактан дагы кызыктуу маалыматтар болот, сөзсүз түрдө көрүңүздөр. Бул жакта көбүнчөсү ошо оң рулдуу унаалар турат. Лайк басып, комментарий калтырып коюуну да унутпаңыздар.